Кайрылуу кечиңиздер менен, кадырман замандаштар. Кыргыздын көчү асмандагы саманчынын жолундай. Баш аламандыгы бар, баш аламандыгынын ирети бар. Ананда түбөлүктүүлүгү, көнөрбөстүгү бар. Кыргыз көчү үч кыл комуз күүсүндөй. Кайгысы, кубанычы бар, келгели, кеткети бар. Кыргыз көчү кыл кыяктын үнүндөй. Жеткеннен өксөгөнү көп, аңдаганнан аңдабаганы көп, сүйүнчүнөн күйүнчүнү көп, айтылып бүтпөс арманы көп. Ооба, эгемендүү элбиз, эркиндик бизге асмандан түшкөнсө да кан төкпөдүк, тер төкпөдүк. Өзүнөн өзү кыйрап калган империянын урандысында өз мамлекеттүүлүгүбүздү каттап койгонубузду эрдик көрдүк. Ооба, эгер мындай болбогондо, анда Чеченстан тагдыры биздин башка келбейт эле деп эч ким кепил боло албайт. Анда ошол боору бизге боордош, дили бизге дилдеш, а бирок тагдыры биздикинен тайкы түшкөн Чеченстанга үчүнчү жолу барып келген жердешибиз Турсунбек Акунов менен болгон интервью сиздердин назарыңыздарда. Түкө, эми сиз чындыгында көп учурда көчөдөсүз, ушундай кардын астындасыз, жаандын астындасыз. Анан эми ушул жерден эле сүйлөшө берели деген ой келип атат. Мына Чеченстанга үчүнчү жолу барып келген экенсиз. Ушу үчүнчү жолу эмне максат менен бардыңыз? Кыскача айтып берсеңиз. Кыскасы, сен Чечен Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын чакыруусу менен эл аралык байкоочу катары барып келдик. Мен менен кошо белгилүү журналист Бекен Назаралиев болуп экөөбүз барып, ошол жерде өзүбүздүн шайлоо боюнча башка эл аралык коомчулук менен бирдикте пикирибизди айттык. Эми шайлоо кандай өттү? Объективдүү болдубу? Мен ойлойм, ушул жашка келгени, ушул Чеченстандагы өткөн шайлоодой шайлоону мен көргөн эмесмин. Анткени элдин активдүүлүгү ушунчалык өсүптүр. Кечки саат 8-де бизде түштөн кийин шайлоо токтоп калат да. Ал жерде кечки саат 8-де эл ушу нанга турганчалык очередке турушуп, кезекке турушуп, элдин аягы суюлбай калгандыктан, аябай көп болгондуктан, каалоочулар көп болгондуктан саат 10го чейин жылдырышты. Саат 10до дагы эл ушунчалык көп келгендиктен, ошол бирок бүтүрүштү. Бирок эмне үчүн мындай активдүүлүк көп болот? Анткени эл ушу 2 жылкы кан төгүлгөн катуу согуш элди аң сезимин ойготуп, эл акыры түшүнүптүр. Акыры шайлоо гана ушулардын тагдырын чечет. Шайлоого канча проценти барды шайлоочулардын? 90дан ашык процент реалдуу түрдө катышты. 90дан ашык. Катышты, толугу менен катышты. Дүйнөнүн 72 өлкөсүнөн барышты эл аралык байкоочулар. Ошо эл аралык байкоочулардын ичинде тетири пикир айтканы болдубу, туура эмес өттү деп? Туура эмес өттү деп бир дагы айткан жок. Бирөө дагы айткан жок. Бардыгы ушу закондун негизинде өттү деп, анын ичинде эл аралык уюм ОБСЕ, Россиянын өкүлдөрү кандай айтат? Россиянын өкүлдөрү да толугу менен закондун негизинде толугу менен жооп берет деп айтышты. Эми ал жерде жана Аслан Маскатов деген лидер шайланды да. Эмне үчүн жана Яндарбиевдер шайланбай, ошол киши шайланып калды? Суроо аябай жакшы бар. Биринчиден Аслан Маскатов бардык Россия менен болгон келишимдик сүйлөшүүлөрдүн баарына Аслан Маскатов катышып, согушту токтоткон Александр Лебед менен бирдикте Аслан Маскатов болду. Анын аябагында эмгеги чоң деп эсептелет. Анан экинчиден, мисалы Яндарбиев, Шамил Басаевдер негизинен улуттук маанайда болуп, негизи эле Чеченин укугу үчүн деп толугу менен эле баягы категорически туруп алган жактары бар да. Ал эми Аслан Маскатов кийин баягы орусча айтканда лояльный болуп, Россия менен иштеш керек, Россия менен экономикалык байланышты үзбөшүбүз керек, биздеги туруп аткан орус тилиндегилерди да эметпешибиз керек деген маанайда болгондуктан аны көпчүлүк эл колдоп кетти. Анын үстүнө мындайча айтканда гибкий саясатчы да. Эми ал жеңди. Эми жеңгенден кийинки позициясы кандай? Баягы улуттук көз карандысыздыкка мамилеси кандай ошол Маскатовдун? Маскатовдун мамилеси толугу менен однозначно айтты ал. Россиядан Чечен Республикасы 91-жылы көз каранды эместигибизди жеңип алганбыз, конституцияны шайлаганбыз, президентти конституцияны алганбыз, президентти шайлаганбыз. Ошон үчүн Россиянын составында Чечен Республикасы болуусу мүмкүн эмес. Только көз каранды эместиги үчүн гана биз күрөшөбүз деп атат. Бирок Россия менен экономикалык байланыштар менен иштешебиз. Башка лидерлер менен Яндарбиев менен, Шамил Басаев менен, Мавлат Удиговдор менен бир командада болуп иштешкенге мен макулмун деп айтам. Эми өзүңүз көрүп келген адам катары Чеченстанда азыр толук көз карандысыздык
барбы? Мен Казакстанда, Кыргызстанда жашап атканым менен Чеченстандагы азыркы көз каранды эместикти көрүп туруп мен ушунчалык кубандым. Чыны көз каранды эместик дагы ошол жерде бар экенин көзүм жетип келди. Анткени өздөрүнүн нефтиси бар экен, газы бар экен, экономикалык жагынан көп деле көз каранды эмес экен. Шаарды эметип алалы, кайра калыбына келтирип алабыз деген. Эң негизгиси чечен элинин духу ушунчалык чоң экен. Мен ушуга Эми көз карандысыздык бар экен. Проблема эмнеде? Проблема эң негизгиси бул жерде азыркы шаарды кайра калыбына келтириш керек. Бул бир. Андан тышкары башка республикалар менен могу согуш убагындагы бузулуп кеткен байланыштардын баарын жөнгө салыш керек. Кавказ республикалары менен, мусулманский мир менен, Болбордук Азия мамлекеттери менен. Андан тышкары ушул элди жумуш менен камсыз кылыш керек. Мына ушул маселеси оор болуп атат. Анан эң негизги маселе ошол жанагы преступность. Мына ушуга каршы күрөштү катуу даярдаш жарыялаш керек. Анткени көп баягы мындайча айтканда чыккынчылык болгон группалар көп экен. Мына ошолорго өлүм жазасын берсе да токтотууну өзүлөрүнүн колуна алып атат да. Көз карандысыздыкты сактап калуу деген проблема барбы? Менимче сактап калуу өтө оор болот Аслан Маскатов үчүн. Бирок Аслан Маскатов, Шамил Басаев, Зелимхан Эндирбиев, башка лидерлер бир команда болуп аракет кылабыз. Бир гана маселе үчүн көз каранды эместикти сактап калуу үчүн деген туруктуу пикирде туруп атат. Мен ишенем, алар көз каранды эместигин канчалык оор болот, бирок сактап калаарына көзүм жетет да. Белгилүү укук коргоочу Турсунбек Акунов Чеченстанга кан күйүп согуш жүрүп жатканда 2 жолу жана акыркы президенттик шайлоодо 1 жолу барып келди. Ушуга чейин биздин республикабызда укуктары бузулган адамдардын дооматтарын мыйзамдуу тартипке келтирип, тийиштүү инстанциялардын баарына сүйрөп, анысынан майнап чыкпаса ак үйдүн алдына пикетке чыгып, ачкачылык жарыялаганга чейин баруу менен аты чыккан Турсунбек Акунов Чеченстанда эмне жоготто экен деген суратуулар республикабыздагы орус тилдүү кесиптердин көбү ушинтип эле ачык жазып чыгышты. Алардын биринин да ушул кезге чейин Турсунбек Акуновго боор тарткан бир да материалын окуй элекпиз. Тетирисинче анын ар бир акциясына какшы узатышып, Кудайдан жөө качкан адамдардын бири катары мүнөздөө аракетинде. Турсунбек Чеченстанга согуш учурунда 2 жолу барып, негизинен чечендер тарабында жүрүп, алардын Дудаев баш болгон жетекчилеринин дээрлик көбүнө жолугуп, интервью алып, бир тобун тасмага түшүрүп, кыргыз кесиптер үчүн толгон материал жыйнап келгени бүгүнкү күндө көпчүлүккө маалым. Чеченстан тууралуу маалыматты жалгыз Москва аркылуу эмес, чечендер тараптагы чындыкты өз көзү менен көргөн жердешибиз аркылуу укканыбыз үчүн биз Турсунбектин алдында гана милдеттүүбүз. Чтобы была ясность, давайте мы определимся, что представляет в наших взглядах Россия. Символически Россия сегодня представляет образно его герб. Двуглавый орел, оба головы развернуты в разные стороны, не находят даже в одном теле примирения. Оба половины выпустили когти в разные стороны, и уродливое одно тело, такое же уродливое, как и сам русизм. В одну сторону красные, в другую сторону тянут коричневые. И кто бы сейчас не пришел к власти, Россия красно-коричневая, как бы мы ее не обеляли и не украшали. Это одно. И мы не собираемся делать ставку ни на Ельцина, ни на красных, ни на коричневых. Кто бы ни пришел к власти, Россия остается той Россией, которая она есть, и долго еще будет такой красно-коричневой. Это одно. Второе. Мы сегодня можем констатировать уверенно, что в России уже пришли к власти и произошел переворот. Сегодня в России у власти красно-коричневой. Произошел, по сути дела, переворот. Тихий, который готов перейти в бурное состояние. Правительство, исполнительная власть полностью удовлетворяет запросы и интересы красно-коричневых. Ельцин принимает указы, отдает приказы, никто их не выполняет и не собирается выполнять. Бул генерал Дудаевдин Турсунбек тасмага түшүрүп келген акыркы интервьюсу.
ушундан 2-3 күн айланбай Чеченстан эле эмес, бүтүндөй адамзат тарыхында атын калтырган ушул баатыр адам шейит болду. Миңдеген, миллиондогон адамдардын ичинен кан өттү. Дудаевдин өлүмү чечендердин башын дагы тыгыз бириктирип, демине дем, күчүнө күч, эрдигине эрдик кошту. Согуш чечендер үчүн биротоло ыйык согушка айланды. Себеби акыйкаттык үчүн, эркиндик үчүн күрөштөн ыйык эч нерсе жок. Ар элдин маңдайына жазылган тагдыр бар. Чечен калкы ар 50 жыл сайын кайталанган кыргынга, геноцидке учурап келди. А бирок түгөнгөн сайын түтөдү, кыйраган сайын күчөдү. Элдик абийирин, улуттук түзүн, эркиндигин жана көз каранды эместигин сактап калды. Адамзат тарыхында канча эл сайда саны, кумда изи калбай, түгө орду менен жок болду. Чечендер болсо калды. С чеченским народом воевала не только одна Россия, а все правительства мира воевали. И все их армии участвовали в той мере, которой нужно было России. Но мы все равно победили. Победил Аллах. И Он доказал еще раз, что Он сильнее всех сильных, что Он хитрее всех хитрых, что Он умнее всех умных. Вот эту истину я желаю, чтобы вы передали своему народу, народам Азии. И я думаю, что мы вместе можем пронести это знамя ислама до полного победного конца. И к этому я вас призываю. Вот, когда вопрос касается вот этой связи с Россией, что вот переступить это нельзя, значит, иначе там закроют кран и все. Значит, вот на этом политика заканчивается. Вы что думаете, нам не тяжело, что ли? Или легко воевать с полумиллионной армией, практически сверхдержавой? Я служил в этой армии, знаю я мощь этой армии, вот, и так далее. В первую очередь мы восстали, и 400 лет, через каждые 50 лет это происходит, потому что мы мусульмане. Никогда мы не можем согласиться с тем, что есть какая-то сила выше силы Аллаха. Мы не можем с этим согласиться, просто нам это не дано. Вот. Когда вот эта война начиналась, мне тоже говорили: слушай, ты что делаешь? Там же самолеты, где же даже стингера нет. Как ты собираешься там воевать? Вот. Это же такая махина, такая сила. Вот. Это я своим мулам, алимам объяснял. Ну что их самолеты? Аллах выше всего, у него в руках все. Его сила несоизмерима ни с какой силой. И они на меня смотрели как на ненормального человека. Вот. И сегодня вот я опять с этими людьми встречаюсь и говорю: вот видите, и стингер не понадобился. Понимаете? Вот. Поэтому нужно верить Аллаху, верить в его силу там, и так далее. Вот тогда не нужно будет бояться ни политики России, ни политики Ельцина, ни политики Масхадова там, и так далее. Понимаете? Если мы полностью, значит, знаем, что мы зависимы, что над нами стоит Аллах и все в его руках. Вот. И вся беда в том, что даже в таких мусульманских государствах, Саудовская Аравия, там, Иордания и так далее, то же самое. Такие богатые государства, такие ресурсы, такие возможности. И практически вот там Израиль, вот этот вот, вот вы даже на карте не найдете, понимаешь? И все, и делают с ними что хотят. Я считаю, что просто они перестали верить Аллаху. И все. Если бы они верили Аллаху, они давно там поставили вопрос на договор. Ну, конечно, это не в плане политики, там, агитации, я просто говорю то, что... Потому что эти 2 года я видел своими глазами, значит, действительно, такие вещи, которые я могу сегодня поспорить с кем угодно. Вот мы только что встретились с президентом Чеченской республики Ичкерии Асланом Масхадовым. Состоялось полчасовой разговор с ними. Он живет в этом доме, сейчас он принимает своих гостей и за рубежом.
У нас состоялись очень тесные разговоры. Мы им вручили от имени общественности Кыргызстана Куран Карим. И он был, конечно, очень доволен с этим. У нас состоялись деловые разговоры. Мы ему поздравили с избранием президентом Чеченской Республики. Чечендер сыяктуу эле биз да, кыргыздар да барбыз жер үстүндө эл бойдон. Бүгүнкү тагдырыбыз чечендердикинен жакшыдыр, шарттарыбыз өйдөдүр. А бирок алар көргөн аламат күндөрдүн андан кем эмесин биздин эл да көргөн. Биздин эл да өз башынан кечирген. Кыргыздар менен тең ата жаралган, тең ата жашаган канча элдин аты жыты калбай жер менен жексен болду. А биз болсо калдык эл бойдон. Жараткан кудурет чечендер сыяктуу эле бизге да сандан айтпаптыр. Балким абийир менен намысты, адилеттик менен эздикти өмүр максатына, жашоо маңызына айландырган элдердин баарына ушундай тагдыр жазылгандыр. Балким чечендер менен биздин башкы жалпылыгыбыз ушундадыр. Атпай кыргыз күнүгө телевизор тектеп, өзүнүн көрө окатынан мурда чечендердин согушуна көбүрөөк күйүп, андагы ар балекетти уккан сайын көргөн сайын ичинен кан өтүп, алардын жеңишин Кудайдан тилеп турганы да ушул боордоштуктун, ушул дилдештиктин, ушундай тагдырлаштыктын жолудур. Ооба, куу кекиртекти биринчи орунга койгон заман шары, доор капшабы бизге таасир этпеди деп айта албаспыз. Ошол куу кекиртек кимдерге байланганын, кимдер менен алака жүргүзгөнгө чиркелгенин да билебиз. Дал ушул көйгөйдүн азабынан официалдуу бийлигибиз Чеченстан боюнча официалдуу нааразылык билдире албай, оозунан сөзү түшүп турганы да кара өзгөй эмес элдин баарына маалым. Официалдуу бийлик ошол эле учурда коомчулугубуздун Чеченстанга байланышкан бир дагы ишине жолтоо кылбаганын, ал жакка барып келгендерге эст калтырбай материалдарды жарыялап, түрдүү чогулуш конференцияларды өткөргөнүнө деги эле бут тоспогону да жалпыга маалым. Кыргыз калкынын Чеченстанга мамилеси сыяктуу абийир менен ар намыстын ишинде эки оттун ортосунда калган өкмөткө дог артып олтурбай, Турсунбек Акунов баштаган коомчулугубуз өзү тейлеп, өзү аркалап кетсе, анда биз да эл деп айтар эл экенбиз, абийир тунган журт экенбиз. Турсунбек Акунов деген ким? Кыргыздын карапайым бир жигити. Ар бир кыргыздын башындагы анын башында да бар. Эл катары үй бүлөсү, ага тууган жек жааты, жолдош жоросу бар. Адам уулугу утулбас жамандык, жакшылыгы бар. Башкалардын тагдыры, укугу деп жер кезип жүгүрүп жүргөндө, мына минтип кече гана пенсия жашын ашкан өз энесинен ажырады. Топурак салганга жетишип калды. Ушуга да шүгүр. Киндик каны тамган үйү, киндик каны тамган айлы эендеп калды. Ооба, Турсунбек да ар бирибиз сыяктуу эле боор эти менен элге байланган, тууган жерге байланган кыргыздын бир кулуну. Турсунбек илимпоз да саясатчы да эмес. Кандай бийлик болбосун, кандай заман болбосун, адам укугун коргоону өмүр максатына айландырган бир инсан. Деги эле талыкпаган, өмүрү чарчабаган, жасаган ишим көпчүлүккө жагабы же жакпайбы деп кысынбаган, бийликтерге жаман жакшы көрүнүп калам деп эсептебеген, баштаган иши чоң болобу, кичине болобу, аягына чыгуудан жадабаган өжөр, адамга чанда бир берилер касиетке ээ инсан. Тапан журналисттердин ичинде аким болуу бир паста, Акунов болуу астаста деген сөз бар. Акунов болгуча кеңселерден кеңселерге, инстанциялардан инстанцияларга кирип жүрүп, пикеттерден пикеттерге чыгып жүрүп, соттон сотко берип жүрүп, канча ишти чечип, канчалардын соогуна калды, канчалардын алкышын алды. Бүгүнкү кыргыз коомунда Акунов аттуу өзүнүн ордун алгыча канча белес ташты. Аз сандуу калкпыз. Элден башы көтөрүлүп чыккан ар бир атуулубуз гүл. Эгер жер бетинде дагы далайга эл болуп, уюткулуу журт болуу тагдырына эгедер болсок, анда Турсунбектей ар бир инсаныбызды башыбызга көтөрүп асырап алабыз. Биздей аз сандуу элдин ашык уул кызы жок. Эл ичинде